Кымбатчылык кедергисин тийгизип атса керек сиздерге деле ошол боюнча айта берсеңиз болот. Менин оюмча кичине караса дегенде, келген товарлардан биздин өзүбүздүн өстүрүп аткан товарларды салыштырмалуу. Эки жак тараптуу өзүбүздүн товарларды кичине таможня жагынан жардам берсе, таможня жагын караш керек да. Келген товарларды карап. Бул жердеги товарлардын аяка өтүшүн эл кыйналып атат эми. Мен ойлойм, ушу таможняды караса, бийлик кичине элге көңүл бурса, ошол базарларды карап, магазиндерди. Сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн ушу продуктылардын ичинен кайсы продукт аябагандай оор болуп атат алуу? Биздин үй бүлө үчүн биз мисалы үчүн көбүнчө өз мал кармайбыз да, саандардын эмесинде. Биздин сүт мисалы үчүн ушу азыркы ак сууга туура келбейт да, 1 литр сүтүбүз. 28 сомдон беребиз азыр үйдөн. 28 сомдон алып кетишет. Азыр могул жерден белос масланы карап көрөлү, канча сомдон көрөсүң. 1 литр. Биз ал жактан даяр сүттү саап неметип беребиз, ал нече уходу бар. Малды караган канча. Мында эсептеп келгенде эчтеке жарабай калып атат да. Азыр 1 литр ак суу алсаң, 35 сом, 30 сом. Süt 28 сом. Конечно, туура эмес да, ошого көңүл буруп, ошону караса дейт да. Бизге азыркыча май кымбат вообще, май жагы, ак май. Un жагы да кымбат. Көп эле продукт кымбат, эми ар бир үй бүлөнүн ар кандай немеси ситуациясы. Башка мисалы үчүн айлыкка иштегендер бар, айлыкка иштегендер билбейм кандай жашайтынын. Бизде айлык маселеси абдан эле оор да. Эми кедергиси тийгизет да, конечно, акчаң аз болсо, пенсионерлердин алган акчасын билесиңер, 7.000-8.000 гаран жетет. Меники азыр 8.000 да жете элек да, 7.912 сом алам. Эми балдарым жардам берет мага көбүнчө. Эми ушул маселени мамлекет эсине алгансып, президентибиз кичине аракет кылып атат. Пенсионерлердин пенсиясын көтөрөбүз деп атат. Апрелден баштап көтөрөбүз дегендей кылды. Мугалимдердин айынан аракет жасап атат. Эми анан колунан келген ошо да. Бюджетте акча жок болсо, айла жок. Нерсе болуп атат. Кандай десе экен, кымбатчылык боюнча кымбатчылык болгон жаман, конечно, бирок бара көнүп калат экенбиз, чынын айтсакчы. Эң биринчиден эле машина айдап жүргөн киши ГСМ көтөрүлгөндө кадимкидей билини да, чын элечи. Bir убакта да 27 сомго чыгып калган 20-жылы уюп жүрдүк, анан бир турда сразу 63-64 чыгып кетти. Ошондо кадимкидей билинди да. Кымбат болду. Продуктлар боюнча эми негизи көбүнчө основной продуктунун баары кымбаттады го. Конечно, кыйын эле. Бирок бир четинен чын көнүп калат экенбиз. Адамбыз да, ар бир нерсеге көнөт экенбиз. Азыркы учурда действительно көнүп калдык да. Ошол эле ичип жүргөн суунун мурун 35 сом болсо, азыр 50 сом дегенде көнөт экенбиз, бара баарына көнүп кетебиз. Но бир нерсе көтөрүлгөн нерсе түшүш кыйын дейт го. Все-таки түшүш кыйын болуп атат го деп ойлоп атам да, өзүм оюм боюнчачы. Бийлик кандай кадамдарга барыш керек сиздин оюңуз боюнча? Эми экономиканы өстүрөбүз деп эле жанагыдай масштабтуу нерселер жазып атпайбы, жана кечээ эле талкуулаган парламентте казино ачабыз деп. Бирок бюджетти толтуруп, мамлекетти күчтөндүргөнгө анын эч кандай бир жардамы тийбейт го деп ойлойм. Анткени биз адамдар өзүбүз какой-то бир бул политикада болуп кетти ишилса түшүнө бербейм, бирок мен билгенден бир нерсе доллар кымбаттады деп көп нерсени кымбаттатып салдык да. Ошондон эсебинен кымбатталып калкалы да, бирок туруктуулукка алып келсе болот го дейм. Алып келгенге аракет кылыш керек деп ойлойм, бийликчи болушунча. Көбүнчө антимонополия иштеш керек, жакшылап, тщательно. Бардык нерсени эгер дыккаттап иштесе, бардык нерсенин аягына чыкса болот экенин көрүп атабыз. Значит, бул бааны да артка келтирип, элдердин жашоосун ыңгайлаштырганга аракет кылыш керек мамлекет. Ошон үчүн мамлекет, ошон үчүн эл шайлап келген депутаттар ошону көзөмөлгө алып дегендей ар бир нерсеси биринин аркасына цепочка болуп жакшылап иштесе эле, мен ойлойм баардыгы ордуна туруп болуп келет го депчи.